Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары. Мына ушул жыйынды кылабыз деп бир жакшы эле даярдандык эле, бирок эмнегедир бир баягы себептер менен көп нерселер туура эмес болуп кетти. Жакшы эле уюштургандай болгонбуз, бирок жакшы эле аракет кылганбыз, бирок эмнегедир бир кандайдыр бир себептер менен башкача болуп кетти. Ошон үчүн сиздерден кечирим сурайбыз, коноктор. Бул өзүңөр билесиңер, уже бир канча жылдан бери Федерация профсоюздун ызы чуусу түгөнбөй атат. Ошонун негизинде бир президентибизге биз дагы кайрылуу кылалы дегенбиз. Анткени мына уже бир жылдын ичинде уже көрбөгөн нерселерди көрдүк. Мына ушу сиздер менен чогуу жүрүп, анан мына баягы эле Маймендиеванын сотунда деле көрдүк. Бул жерде бир аябай чоң адамдардын кызыкчылыгы барбы деп ойлоп атам да. Анткени бүт бардык жерде ушул ишти баштасак эле бут тосуулар болуп атканын байкап атабыз. Ошон үчүн ушул пресс-конференцияны уюштуралы дегенбиз. Буга дагы журналисттерибиз келбей калды. Аны эми анан разберемся. Анан кийин бул жыйындын эң басым жасай турган жанакы мыйзамсыз жумуштан кеткендер ушул арыз армандарын айтышса, анан кийин ушул профсоюздун өздөрүнүн бир жумушчуларына берсек деген менин оюм бар да. Биз болсо угуп, анан ошого жараша секретариатка баягы өзүбүздүн ошо эмелерибизди алып барып берсек, анан кийин дальше силерге, конечно, муну аягына чыкпаса болбойт. Күндөн күнгө бул мыйзамсыздык өтө эле күчөп атат. Самарбек Айдархановичке сөз берип коеюн, андан ары өзүңүз улап кетсеңиз, анткени мен сиздердин сотрудниктердин эмелерин билбейм. Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу президент, сизден акыйкат издеп кайрылып жатканыңыздын себеби жылдап калыптанган трибалистик касталык ыкманын Кыргызстан профсоюздар федерациясынын ичинде тамырлашын кесепетинен ата бабаларыбыздан эл журтуна мурас болуп калган өзгөчө баалуу делген жерлер менен бүткүл материалдык байлыктарын бир топ угуштан турган федерация мүчөлөрү жеке кызыкчылыктарына колдонушуп, шылымдык менен чачып сатышкан. Натыйжасында 20 жылдын ичинде 70тен ашык кыймылсыз мүлктөр менен өзгөчө баалуу делген жер аянтчылары сатылып же башка тараптарга өтүп кеткен. Мисалы, 2007 жылдары Балчы шаарындагы наристелердин ден соолугун чыңдоо борборунан Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчиси Бозгунбаевдин аракети менен 5 гектар жер аянты бардык инфраструктуралык курулуштар менен ит бекерге жеңишинен мыйзам сатылган. 2015 жылдары Кыргызстан профсоюз федерациясынын төрагасы Токтооловдун аракети менен сатылган жерлер кайрадан алмаштырылып, натыйжасында 1 гектар 10 соттук жер участогу жоголгондугу аныкталды. 2015 жылдары Жетөбү санаториясынан Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жетекчиси Токтооловдун, Кыргыз туризм башкарманын жетекчиси Токобаеванын мыйзамсыз аракеттеринин натыйжасында 0,6 гектар жер сатылып кеткен. Мындай фактылар толтура. 2014 жылдары Кыргызстан санаториясынан директор Маймендиеванын мыйзамсыз аракеттери менен 0,8 гектар жер участогу сатылды делип, жалган жазалма документтер менен токулуп, бүгүнкү учурга чейин тергөө жана сот органдары тарабынан иликтөнүүдө. Федерация мүчөлөрү республикадагы эмгекчилердин кызмат акысынан жыйналган 2007 жылы өкмөттүн токтоо менен уюштурулган эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду ФОТ тарабынан жылына 250-300 миллион суммадагы каражаттарды алышып, бир уч комитеттердин жетекчилери каалагандай колдонуш беришет. Жылдап максатсыз колдоонун кесепетинен федерацияга тиешелүү бардык санаторийлер менен эс алуу жайлары тийиштүү деңгээлде каржыланбай,
талкаланууга мажбур болушуда. Мисалы, Чолпон Ата шаарында көл жээгиндеги 20 гектар жерге жайгашкан Чолпон Ата курорту бүлгүнгө учурап, жылдап өскөн бак дарактар куурап, миллиондогон сом өлчөмдөгү карызга батып иштебей турат. Биз менчик ээсибиз деген федерациянын мүчөлөрүнүн санаторийлердин жаңыланып өнүгүшүнө кызыкчылыктарынын жок экендигин, бардык структуралардын ичиндеги экономикалык, финансылык оор абал айгинелеп турат. Ордогон кырдаалга кошумча болуп, федерация ичиндеги моралдык, психологиялык абалдын күн санап начарлашынан толук социалдык, саясий жана структуралык системалык кризиске кептелди. Натыйжасында федерациянын ичинде бир нече жикке бөлүнгөн топтордун колдоосунда жалган лже жетекчилер пайда болушуп, Бабаева, Осмонов, Бозгунбаев, Маймендиев жана башкалар жада калса өздөрүнүн кызыкчылыктарына тууралап кабыл алышкан устав жоболоруна туура келбеген аракеттерди жасашып, тийиштүү кворумду топтой алышпай ора болушууда. Алардын бардык кыйм аракеттери укуктук нормативдик чектөөлөрдөн тышкары жүргүзүлүп, криминалдык аракеттер менен эки жүзүлүк күч алып, бири-бирине ыплас жалаларды таңуулашып, кол салууга жеткендигинин кесепетинен кан төгүлүүгө чейин бардыгына кан чейин баргандыгына баарыбыз күбө болдук. Мындай башаламандык оор жагдайда профсоюз уюмунда жеке пикири жок, принципсиз, моралдык нравалык сапаттары төмөн кайдыгер адамдарга гана иштөөгө шарт түзүлүүдө. Ал эми мыйзам менен маданияттуулуктун негизинде болуш керек дегендерге орун жок калгандай сезилет. Аянычтуу көрүнүш. Канат Осмонов башында турган бир буч федерациянын мүчөлөрүнүн мыйзамсыз кабыл алган буйрутмалары менен Венера Маймендиеванын терс репутациясына карабастан 2015-жылы алдамчылык менен айыпталып соттолгон. Федерациянын жетекчилигинин милдетин аткаруучу кылып дайындашкандыктарынын кесепетинен Маймендиева менен Аскар Осмонов 2022-жылдын январь айында эле Кыргызстан профсоюздар федерациясы Кыргыз курорт туризм жана санаторийлерде иштеп жатышкан 22 кызматкерди адилетсиз куугунтуп ташып, кызмат орундарынан мыйзамсыз бошотушкан. Кыргызстан профсоюз федерациясынан 10 адамды, Кыргыз курорт туризм башкармаларынан 6 адамды, санаторийлерден 6 адамды. Мындай учурда алардын мыйзамсыз аракеттеринин кесепети жалпы коомго жана мамлекеттүүлүктүн асыл принциптерине эбегесиз зыяны тийип, дестабилизациялык абалга кириптер кылаары анык. Элдердин укугун коргойбуз деп уюшулган профсоюз уюмдардын кайдыгер принцип болушкандыктарынын кесепетинен жеке кызматкерлердин укуктары ачык эле тебеленип жатса, кызыгып койбогон профсоюздар федерациясынын кереги барбы? Биздин чыгылдап акыйкат издеп тийиштүү органдарга бир нече жолу кайрылганыбызга, мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү прокуратура, сот органдарын силер коомдук уюмсуңар деп кайдыгер мамиле жасашкандыктарынын кесепетинен айлабыз кетип, профсоюз уюму Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан тышкары калганбы деген өкүнүчтүү ойдобуз. Прокуратура жана сот органдары тарабынан учурунда эле тыкыр көзөмөл, иликтөөлөрдү жүргүзүшүп, акыйкаттуу чечимдерди кабыл алышканда, мынчалык өзүбүз билебиз деген башаламандыкка жол берилмеген эмес. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге кырдаалды толук чагылдырган акыйкаттуу маалыматтар жетпей жаткандай сезилет. Ал эми калыстыкты издеген үнүбүз бийлик органдарына жетпей, үмүт ишенибиз өчүп бараткандай. Бизди жеке өзүңүз кабыл алууңузду суранабыз. Бардык болуп жаткан көрүнүштү аныктап берүү менен бирге объективдүү сунуштарыбызды да берүүгө даярбыз. Профсоюздун ишкердүүлүгүн жеке көзөмөлүңүзгө алып, мыйзамдуулуктун өкүмүн киргизип, куугунтуктун негизинде кызматынан ажыраган 22 кызматкерди кайрадан жумуш ордуна калыптандырууңузду үмүт менен күтөбүз. Ал эми Канат Осмонов, Венера Маймендиева, Аскар Осмонов жана башкалар мыйзамсыз жасалган аракеттери тыкыр иликтеп, по всей строгости закона, укуктук жогорку деңгээлде чараларды колдонууну күтөбүз. Профсоюздар федерациясы жылда кылган терс көрүнүштөрү менен жалпы коомчулуктун алдында дискредитация абалына жетип, толугу менен ишенден чыкты. Профсоюз структурасы учурда толугу менен реформага муктаж. Сиздин демилгениңиз менен кыска мөөнөттүн ичинде президенттин алдындагы коррупцияга каршы кеңешинин активдүү мүчөлөрүнүн
коомчулуктун тажрыйбалуу кадырлуу аксакалдарынын, жарандык активисттердин, журналисттердин, профсоюз ишинин таза иштеген кызматкерлердин жана мамлекеттик тийиштүү органдардын абройлуу тобун түзүп, федерация ичиндеги баардык кыйм-аракеттерин убактылуу токтотуп, толук мониторинг иликтөөлөрдү жүргүзүп, себептерин аныктагандан кийин элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин саясатына туура келген бурулуштарды жасоо керектигин сунуштайбыз. Жараткан сизди өзү колдосун. Терең урматтоо менен жообун күтөбүз. Көңүл бурганга чоң рахмат. Урматтуу бүгүнкү ачык конференциянын катышуучулары ушудан колдонуп, мен Кулипа Исайновага чын жүрөктөн рахмат айтып кетем. Эне мээримин аркалап, биздин башыбызды кошуп, ушундай шартка мүмкүнчүлүк түскөнүнө миң мәртебе рахмат. Есть другой неожиданный момент. Я обязан об этом сказать по долгу службы. Да, в настоящее время наша страна испытывает огромный дефицит нужных специалистов, порядочных, нравственно высоких специалистов. С каждым разом, к великому сожалению, их становится все меньше и меньше. Один из таких, как специалистов, я Мурат справедливости. Свое мнение. Я действительно проработала в профсоюзах 30 лет. Много руководителей менялось. Все само. Но извините, такого я еще не видела на своем жизненном пути, потому что приходят неизвестно кем назначенные люди, руководят, творят Бог знает что. Вчера мне после обеда прямо вот как снег на голову, что вы уволены, передайте документы, давайте открывайте сейф, изымаем все самое, опись делаем, я говорю, дайте хоть приказ прочитать. Но показали, он еще, правда, не зарегистрирован, что за 30 число за прогул у меня. Задним числом увольняют. А до этого тот же Оскар Осмонов говорит, что нам тут шпионы не нужны. Вы шпионите, сливаете информацию. Я говорю, извините, вы отвечаете за свои слова. Я с вами не сработаюсь, но я с вами тоже. Все, и меня вчера прям вот нежданно-негаданно все. Вы уволены, сдавайте все бумаги. Забрали у меня ключи от сейфа, изъяли все документы. По описи передали специалисту. Безосновательно, да, уволили? Не, ну якобы вот они, правда, не зарегистрированы, они мне показали приказ, что за прогул 30 числа. Ну так же, как мы все. 30 декабря, вчера было 27 декабря, Да. января, Да. через месяц, да? Ну, созрели. Трудовой книжки. Вопиющий беспредел. Да. Вопиющий беспредел. Потом я же ведаю кадрами, они настаивали это самое, чтобы я отдала им ключи от сейфа, где трудовые книжки. Я сказала, я не могу вам отдать, я несу личную ответственность. Потом с кого спрашивают, когда будет человек официально назначен, на которого возложат ответственность, я по описи все это официально передам. Так что... Спасибо. Кыргызстандын ичиндеги ушундай жумуш бул такыр андай сыны Кыргызстандын жакшы жакка алып барбайт. Себеби мени ушул 20-январь 2022-жылы жумуштан эч себепсиз Маймендиева келди, Осмонов келди. Осмонов менден тааныбайт экен. Анан дагы 2 киши келип кирип, бизде азыр ушул маалда Жетөгүз санаториясы жабык болчу 1-январдан бери. Киши келбегенине байланыштуу бул жак менен жетекчилик менен макулдашып иштеп отурганбыз. Биз ремонт иштерин жүргүзүп атабыз. Келип эле Алдаяр койгон экен, ушу биздин эле айылдан. Ал келди, Болот байке, сиздин ордуңузга мени койду. Биринчи ал кирди. Мен кете берсеңиз деп, бай мен эмне кетем? Эмне себеп менен сен тигилер кирип келди. Эме уюшулган окот да. Тигилер кирип келе, кирип бир аз сүйлөшүп эле, тиги Маймендиева жанындагы кишилерди чыгарып мени жалгыз сүйлөштү да. Болот Касмакович, сиз кетиңиз. Анан мен айттым, эмне себептен дедим, эмне себептен мен кетишим керек. Эгерде мен күнөө кылсам, мен кетейин. Болбосо бир текшерүү органдарынын бир справкасы, жыйынтыктары менен кетейин.
Анан кет дегендер кеткенде кандай болом? Эгерде кетпесеңиз, мен текшертем dedi. Анда текшертиңиз. Ошентип текшертем деп неме кылгандыран мен айттым. Мен дагы өзүмдүн жетекчилерим бар. Ошолор менен кеңешип туруп деп кабинетти жаап тышка чыгып кетип калдым. Алар сырткы эшикти жаап, печаттап, акча элдер келип калды. Сот сотрудниктер 30 киши. Алар менен аябай салгылашты кимдерчи маймендиолор. Ал эл айтты, менде видеосы турат. Алар айтты эме деп. Ай, Болот Касымовдун эмне күнөөсү бар? Айт десе айта алам. Сен кимсиң десе мен маймендион деп. Кана Советтин чечимдери. Советтин чечими гана. Siz кандай шайландыңыз десе көрсөтө алган жок. Анан ошентип ызылдашып атып, мен жаап кетип калдым. Ошо боюнча азыр тиги жакта эл жаманат кылып жатат. Болот курортту жейт, болот таркайта. Бирок мен мындай айтканда, мени ошол жерге мен санаторий курортто директор болуп барам деп оюма да келген эмес, эч кандай. Ошол жерде иштеген адамдар, ошол жердеги сотрудниктер мени ошол жака алып барышты. Өзлөрү коюп, бияка кат жазышып, аким да кат жазды баягы. Ушундай ушул курорт оңдоп келди. Бирок эл ошентип аткандан кийин мынакей баягы комиссия жекелер бар, өзүңөр көрүңүздөр. Биринчи жыл пандемия болуп иштей алган жокпуз. Экинчи 1 жылдын ичинде мен ушул курортту тегеретип коркуттум. Бул профсоюздун менен бир да тыйын алган жок. 43 гектарды темир тор менен тартмак алып, эстетишин алып жасады, бул өтө чоң элдик деп биз багып атабыз. Андан тышкары жакы бассейндердин баары тонолуп, ылдый жанындагы суу кете турган түтүктөрдүн баары бүт чыгып калган, бүт алмаштырды. 500 түп кайын сасына бүт баарын тиктим тегереде. Эми майдара жумуштардын баарын айта бербейин. Анан ошентип эмгек кылып атсак, ошол жерден мыйзамсыз бошотуп кетип калышты. Мен чакырып атат, азыркы бүгүн да чалды, чакырып комиссия барат экен. Комиссия ачыксын жиберип текшеребиз деп. Анан эми бул жерден даже эмне дегенди да билбейт, бул жерде эми кандай кылыш керек? Бул башыбызда турган адамдарыбыз ушул бир жакшынакай жыйынтык чыгарбаса, директорлордун колунан эчтеке кирбейт экен. Мисалы үчүн мен директор болуп, мен 10 000 гана сомго эме бар да, мисалы үчүн бюджет таксы болсо 10 000 сомго да соода кылган, мисалы үчүн бирден алган. Эгер 10 000 сомдон асса, анда бул жогору жактан уруксат алыш керек. Замды шайлай албайм, главный бухгалтер шайлай албайм. Директорлорго мында кысып коюшкан да ошол убакта. Аграрий. Анан ошол дагы башка директорго келсе көйгөйлөрүн айтмак. Алар деле жаган жер жок. Баарында ушундай көйгөйлөр толуп турат. Рахмат. Ошол эң начары, эң деле жумушу жерден эме болбой, эң көйгөйлүүсү ошол айылдагылар, мисалы 7 ай болду, 2 уйлуп калды. Мына жаштар тирешип турат дейт. Мына чалып атабыз. Мага болушканы бар, тигенде болушканы бар. Ал кеп баягы мен жөндөр ошо элди тышыруу үчүн жумуштан жөндөр кетип калам. Элди тышыруу үчүн. Анан эми жантысы болуп калат. Эки жак кылып коюшуп, а эми үчүн жактан мисалы үчүн башка областтан алып барбайт. Bizin dedi sözlerin bana tuttuğumuzda ayıplar maçlarından ayıpladığım bir neşnesine tuttuğum. Yani Kırgızistan tarafları uyumlu fundamentini Karabağ emekçiler tüzgününe baylaştım. Yani şu emekçilerin biraz özümüzün kulaklarımızda toktalıp getirdim. Ben yalnız ama dinleyip bu şaylarımızdan siz turayıp gittiniz. Meclis Üstadlardan cumhurbaşkanı başlar. 12 yıl hizmet olmuş. 12 yıl Profesör Komiteti'nin presidenti olmuştu. Oşu kalıda sanatoriy to'ng'uq cho'lponatdan saqlab qolishi men bu yoqda o'ta chong rozichilik berib, hakkamni bu sanatoriyda именно bizning yetakchilik saqlab qoldi. Rahmat. Men чындыгында мына уже 1 жылдан бери ушу силерге аралашып көргөнүмдү көрүп келатабыз. Ошон үчүн мен да ушу урматтуу президентке кайрылуу кылат элем да. Биринчи заседанияда дагы жолугушууда резиденцияда айтып кеттим эле.
бул Федерация профсоюз боюнча колуна дагы кагаз бердим эле. Анан кийин мына Совет Безопасности дагы кирип, уже бир жумада 2-3 жолу кирип сурап атабыз ушул көйгөйлөрдү чечкиле депчи. Анан кийин эмнегедир баягы бир аз убакыт кармап атат, чечип атабыз эле деп атышат. Бирок кандай кылып чечип аткандарын мен түшүнгөн да жокмун. Генеральный прокуратурага канча жолу барганбыз, биз дагы суранып. Бирок эмнегедир ушул профсоюздун ишине келгенде эле бүт бардыгы эле тараптан чото токтоп жакшы жылбай жатат алдыга. Бирок дагы бир жолу ошол мен силердин баягы өтүнүштөрүңөрдү дагы Садыр Нургожоевичке айтып кетейин деп атам. Биз дагы сураныбыз келип атат. Мына жакшы эле жүрүп атабыз, жакшы эле иштерди алып барып атабыз, бирок эмнегедир гос орган тараптан эч жылыш жок болуп атат. Ошон үчүн ушул пресс-конференцияны уюштурууга биз мажбур болдук да. Урматтуу Садыр Нургожоевич, ушул Федерация профсоюздун көйгөйүн өзүңүз эле чечпесеңиз болбойт. Анткени бул жерде уже беззаконие күндөн күнгө күчөп атат. Ошон үчүн бир гана өзүңүз чечип берсеңиз калыс. Же болбосо бир ушул Федерация профсоюздун мүчөлөрү менен кошо бир жолу ушул кылып берсеңиз жакшы болот эле. Ошондо бир бардыгын туура так маалыматтарды жеткизип берсек сизге деп суранабыз.